саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Биз азыр мына Сингапурда 7 күндүк тренингде катыштык, 2 башка тренингдин курстардын тренингтерине катыштык. Биз бүгүн көбүнчө тармактык маркетинг компанияларын тандоодо жасаган каталарды жөнүндө сүйлөшүп кетели жана ошондой эле кантип тандасак болот, эмнеге караш керек, эмнеге көңүл буруш керек. Жана тармактык маркетинг компанияларын туура тандаганда ийгиликке жетүү оңоюраак болобу же болбойбу? Негизинен тармактык маркетинг компанияларына келгенде мен аябай сонун бир күчтүү компаниялардын бирине келгем. Ошол компанияда баштап аракет кылып ийгиликке жетүү үчүн жарым жыл үстүнөн иштеп отурдум, бирок ийгиликке жете албадым. Көпчүлүк тармактык маркетинг компанияларына келген адамдардын көпчүлүгү ишкерлик тажрыйбасы жок жана тармактык маркетинг бизнесинде тажрыйбасы жок болуп келишет дагы. Ошол себептен туура тандоодо билишпейт. Мен эле ошол жолду басып өттүм. Ошол жолдо башында ийгиликке жете албадым. Анан экинчи компанияда иштеп көрдүм. Ал жерде да ийгиликке жете албадым. Ал компания жабылып калды. Кийинчерээк улам убакыт өтүп, эки компания тең жабылып калды. Бул эми деги эле тармактык бизнесте гана болбойт, бул көпчүлүк бизнестерде болот. Угуп жүрсөңүздөр керек, канчалаган дүкөндөр ачылып жабылып турат, канчалаган сулуу салондор ачылып жабылып турат, канчалаган бизнестер ачылып жабылып турат. Бул нормалдуу көрүнүш. Көпчүлүк компаниялардын 95% жабылып турат биринчи 5 жылдыкта. Ошол себептен бул жерде жабылып калткан деп коркпош керек экен негизинен. Мен ошол эки компанияда иштегенде ийгиликке жете албадым жана ошол мезгилде мен туура эмес тандагандыктан өзүмө ишеним жоголду. Тармактык бизнеске ишеним жоголду. Деги эле бизнесте мен кыла аламбы, кыла албайм дегенде көпчүлүк өзүмө ишенбестиктер болуп жүрдү. Анан ошол мезгилде мен 20 жыл, 30 жыл ушул тармактык бизнесинде тажрыйбасы бар адамдардын материалдарын окуп жүрүп, түшүнүп жана билип калдым. Кантип тандаш керек, эмнеге көңүл буруш керек. Ошонун баарын эске алып туруп анан тармактык маркетинг бизнесинде Бай менен бирге ошол бизнести баштаганда биз чоң ийгиликтерге жете алдык. Анткени биз туура тандадык. Ошол эле учурда албетте биз бир аз тажрыйбабыз бар болгондуктан тез ийгиликке жете алдык. Ошол себептен мен силерге ушул тармакта сизге бир аз болсо да кеңеш берип кете алам деп ойлойм жана сизге туура багытты айта алам деп ойлойм. Ошол себептен кеттик анда эмесе биз негизги тармактык маркетинг бизнесине келгенде жаңыларын жасаган каталарын жана эмнеге көңүл буруш керек ошол жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Кийинки видеобузду көрүңүз.